Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын жооптуу адамдары гемодиализ кызматтарын көрсөткөн жеке медициналык мекемелерди мыйзамсыз каржылап жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранан кабарлашты. Ага ылайык Бишкек шаардык прокуратурасына гемодиализ менен жабыркаган бейтаптар биримдиги коомдук бирикмеси кайрылган. Анын негизинде гемодиализ менен медициналык кызмат көрсөтүүнүн жасалма бөйрөк аппараттарынын сапаты жана алардын сертификаттарын каттоонун, берүүнүн, ошондой эле аларды республиканын аймагына импорттоо процессин мыйзамдуулугуна карата текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүдө мамлекетке карабаган айрым медициналык борборлор бейтаптардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирип, коопсуздугу жана сапаты тастыкталбаган жасалма бөйрөк аппараттарын уруксатсыз ашыкча орнотуп алганы такталган. Айрым менчик бейтапканалар милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын кызмат адамдары менен жең ичинен сүйлөшүп алып, уруксат документтери жок медициналык жабдуулар менен бейтаптарды кабыл алып келишкен. Натыйжада алар гемодиализ алууга келген оорулардын санын жана каттоосун ашыкча көлөмдө көрсөтүп, республикалык бюджеттен каржыланган деп жазылган маалыматта. Бул фактылар боюнча көзөмөл органы тарабынан кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коммерциялык же башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен кылмыш иши козголду.